Анан экинчи жолу мен дагы кайталап айтам. Жогорку кеңеште мен ушуну айтсам, анча мынча үйдө жатып алган блогерлер ошону аския кылып пайдаланып жүрүшөт. Төрөгө төрөп аткан аялдын үстүнө эркек кишини киргизбеш керек да. Күйөөсүнү киргизип коесуңар, төрөй албай толготуп аткан аялгачы. Ушундай протоколду сыймайт этиш керек мындайды. Толготуп аткан аялдын үстүнө эркек кишини күйөөсүнү киргизгенге тыюу салыш керек. Бул мусулманчылыкка да туура келбейт, жанагы христианиндерге деле туура келбейт. Себеби кайсы жерде аял киши төрөгөндө толготуп атканда эркек кишинин барын сыртка чыгарып турган аял кишилер төрөтөт да. Ошонун айынан дагы кесери көп болуп атат. Ошонун айынан дагы жанагындай кыйналгандар, разрывдар көп болуп атат. Бул уят эмес, бул уят сөз эмес. Бул реалдуу жашоодогу кыз келиндердин ден соолугунун жоголуп аткандыгы, төрөттү туура эмес болуп калып атат. Бул биздин ошон үчүн ушул маселени дагы сиз караңыз протоколду. Надира Разимовна, бул жана партнер деп коет, аны биз уже отминить еттик. Азыркы кезде сиз айткандай күйөөсү да кирбейт, эч ким да кирбейт. Мурдакы системага келди. Биз ал системаны партнер дегенди отминить еттик.